Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 сентябрда Борбор Азия мамлекет башчылары менен Германиянын федералдык канцлеринин экинчи жолугушуусуна катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына келди. Мамлекет башчысынын борту Казакстандын баш калаасынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Казакстан премьер-министринин орун басары, өкмөт аппаратынын жетекчиси Калымжан Койшубаев жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Эл аралык аэропортто ардак кароо тизилди. Эскерте кетсек, сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин Германия Федеративдүү Республикасынын ишкерлери менен жолугушуусуна катышат жана Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык канцлери Олаф Шолц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кыргызстанда жүргүнчү жана жүк ташуунун талаптары менен белгиленген салмак габариттик ченемдердин сакталышын камсыздоо максатында рейдтик иш-чаралар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, 9 сентябрда башталган текшерүү иштеринин бир аптасында 14.797 транспорт каражаты, анын ичинен 925 жүргүнчү ташуучу, 13.872 жүк ташыган унаа текшерилди. Анда тартип бузган айдоочуларга түшүндүрүү иштери менен бирге укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 229 протокол түзүлүп, 1.688.500 сом айып пул салынды. Министрлик транспорттук көзөмөлдү күчөтүү, жүргүнчү жана жүк ташуунун талаптарын так сактоо менен жаңы салынган жолдордун талкаланышын алдын алууга багытталгандыгын белгиледи. Маалымдалгандай, жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунда жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаралар 7 октябрга чейин уланат. Сентябрь айында Кыргызстанда балдардын рак оорусу тууралуу маалымдоо жүргүзүлөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн башчысы Султан Стамбеков билдирди. Анын айтымында, бир айлыктын негизги максаты ооруну эрте аныктоонун, сапаттуу дарылоонун жеткиликтүүлүгүн жана кичинекей бейтапты ар тараптуу колдоонун маанилүүлүгүн белгилөө. Негизинен балдарда рак оорусу генетикалык өзгөрүүлөрдөн пайда болот. Мисалы, чоңдордун онкологиясы чөйрөдөн жана адамдын жашаган шартына байланыштуу пайда болот. Алсак, чоң адамдарда өпкөнүн рак оорусу, тамеки тарткандан же зыяндуу заттар менен иштөөдөн пайда болот. Ал эми балдарда андай эмес, алар эч жерде иштебейт жана тамеки тартпайт. Аларда оору генетикалык өзгөрүүлөрдөн пайда болот. Ошондуктан бул көрсөткүч бүткүл дүйнөдө бирдей болушу керек деген илимий маалымат бар, дейт ал. Дарыгер белгилегендей, өлкөдө жылына балдар рагынын 200гө жакын учуру катталат. Бир айлыктын алкагында калк арасында ооруну эрте аныктоонун маанилүүлүгүнө басым жасоо менен кеңири маалыматтык кампания жүргүзүлөт. Республикадагы балдар онкологиясынын учурдагы абалы, анын ичинде оорунун статистикасы, дарылоонун жеткиликтүүлүгү, медициналык мекемелердин дары-дармек менен камсыз болушу жана кадрдык ресурстар боюнча маалыматтар берилет. Ошондой эле бейтаптардын ата-энелерине жана жакындарына психологиялык жардам көрсөтүлөт, деди ал. Кыргызстандын жарандарын Россияда ишке орноштуруу боюнча уюшкан түрдө мыйзамсыз иш-аракеттерди жүргүзүп жаткан адам аныкталды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын мыйзамсыз аракеттери жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын биргелешкен иш-аракеттеринин натыйжасында аныкталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган адам тиешелүү уруксатсыз жана мыйзамдуу негиздери жок туруп, Россиянын аймагында ар кандай жумуш объектилерине жарандарды ишке орноштурууну убада кылып, жалдоо иштерин жүргүзүп келгени билинди. Мыйзамсыз ишке тартуунун уюштуруучусу социалдык тармактар жана башка бейрасмий каналдар аркылуу жарандарды өзүнө тартып, мыйзамдуу жол жоболорду сактабастан тез ишке орноштурууну сунуштап, жарандардын өмүрүн жана коопсуздугун тобокелге салган. Учурда жумушка кабыл алууну уюштуруучуга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары, иш менен камсыз кылууга турган кезектеги жарандарга консультациялык укуктук жардамдар көрсөтүлдү. 16 сентябрдан тарта Ош шаарында коопсуз шаар долбоору толук ишке кирди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, атайын аппараттар жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып алып, эреже бузгандарга айып пул салынат. Кесилиштерге орнотулган камера бузуунун төмөнкү түрлөрү боюнча аныктайт. Ылдамдыкты ашырууда, маршруттук унаалар жүрүүчү тилкеге жеңил унаа кирген учурда, каршы жол тилкесине чыгууда, коопсуздук курун тагынбаганда, жүргүнчүлөргө жол берилбегенде, жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн бурулганда, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерде токтогондо, жол белгилерине маани берилбеген учурда, стоп сызыгына чейин токтоткон учурда жана жол кыймылынын эрежелерин сактабаганда, тротуарга унаа токтоткондо, жол эрежесин бузгандарга карата бир айдын ичинде айып пулдар расмий түрдө салынып, билдирмелер айдоочулардын дарегине жөнөтүлөт.
В заключение позвольте, уважаемые коллеги, мне подтвердить. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги Дүйнөлүк банктын колдоосу менен бюджеттин жашыл чыгашаларын маркалоо процессин башталышы жөнүндө пресс-конференция уюштурду. Маркалоо жашыл экономиканын каржы агымдарына көз салууга жана классификациялоого мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, бул курчап турган чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча иш-чараларга бөлүнгөн каражаттар. Кыргызстандын ар бир жараны мамлекеттик каражаттар кандай экологиялык жана климаттык максаттарга жумшалып жатканы тууралуу билет. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги белгилегендей, айлана чөйрөгө кам көрүү өлкөнүн улуттук өнүгүү стратегиясынын приоритеттүү багыты жана жашыл маркалоону киргизүү анын максаттарына толугу менен шайкеш келет. Азыркы учурда убактылуу тартип жашыл чыгашалар боюнча иштелип чыккан. Иштелип чыгып, азыр болсо пилоттук иштер жүрөт. Биринчиден бул эки пилоттук мекеме аныкталган. Биринчиден бул болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жаратылыш ресурстар министрлиги болуп аныкталган. Октябрь айында биринчи результаттар, жыйынтыктар чыгат. Азыркы учурда биз ушул жашыл чыгашаларды аныктап, тышкы карызды экология алмаштыруу боюнча инициативага жардам берет деп биз күтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө климат жана экология көйгөйлөрү ар бир адамга тийиштүү. Бюджеттин жашыл чыгашаларын маркалоо процессин киргизүү финансылык системалардын натыйжалуулугун, ачыктыгын жана отчеттуулугун камсыздайт. Асел Сөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.